жардам берип койгула. Ошо бала жакшы болуп кетсе эле баары жакшы болот. Балаңар шал болуп калыптыр деп айтты да бизгечи. Мынакей бүгүн ровно 2,5 ай болду жатканыбыз. Балам аппаратта жатат, чуркап жүргөн балам ушундай болот да. Бир гана ошо көзүн ачты балам, көзүн ачып, бирок сознаниясы жок, кара киши тааныбайт. Бир эле потолок тиктеп жатат. Аппарат дем алдырат, өзү дем албайт. Өзү дем алат, 15-20 минуттан кислород менен кандын айнын небеси түшүп кетет. Биздики позвоночникке жабышыптыр. Позвоночникте мындай узун чучук болот экен го, ошо ак чучук желип калган дейт. Элдин жадаган карапайым элдер. Кыргыз элимдин жардамы да бардыгыбыз колубуздан келишинче жардам берели. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Кыргыз элибиздин колдоосу керек. Анан Сбербанк счет калат. Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу достор. Ассаламу алейкум кыргыз элим, баарыңыздарга салам. Азыркы учурда биз жалдагы эне жана баланы коргоо борборуна келдик. Мындайча айтканда, детский больницага. Ушул жерде биздин мекендешибиз, бир тууганыбыз, кичинекей бөбөгүбүз, инибиз оор акыбалда экен. Энекеси эжебиз Мээрим деген ушул жалпы кыргыз элибизге, коомубузга кайрылуу жазат эле. Ушу Москвада мекендештердин аманатын өз дарегине жеткирип берейли деп азыр мына Канат агабыз экөөбүз келдик. Кудайым буйрса, багы соопкерчилик иштердин кылуунун үстүндө себепкер болуп көпүрө болуп жүрөбүз. Ошо бир гана Алла ыраазы үчүн анан токтомуш илиме кошумча кылып айта кетсем, ошо Москвадагы бүт карапайым ушу таксовать этет, ар жакта стройка иштейт. Ушу баарына Алла ыраазы болсун. Анан ошо жардамыңарды мына өзүңөр көргөндөй өз жардамыңарды азыр жеткирген атабыз. Бир сомун жебей, ошо бир гана Алла ыраазы үчүн кыргыз элим азыр биякта эжеге кандай десем, 1,5 миң беребиз, 10 миң сом. Кудай буйрса, ошондойбу? Анан калган дагы башка муктаж болгон адамдарга беребиз. Мына өзүңөр көргөндөй акчаңар турат колдо, азыр Кудай буйрса өз дарегине тапшырабыз. Урматтуу достор, биз дайыма спорттон тышкарыдагы колубуздан келишинче коомчулукка соопкерчилик иштерди кылууга аракет жасайбыз. Жана ошонун үстүндө мындан да ары тынбай кыла бермекчибиз. Канат агабыздын болобу же биздин болобу канча төбөбүз бийик көтөрүлгөн сайын биз ар дайым жерде болуп, карапайым калкыбызга жардам берүүнүн үстүндөбүз. Москвада ошо Яндекс Едада ошо өзүнчө уюм болуп жүргөн мекендеш элибизге Аллахым ыраазы болсун. Ошо анан кыргыз элим күч биримдикте. Жете область биримдик урам менен жүрөбүз, баары сон. Азыр Мээрим деген эжекебиз ушул жерде оор акыбалда көптөн бери. Канчанчы балаңыз, канча жашта, анан эмне болду, кайсыл оору менен ооруп атат, ошону айтсаңыз. Улуу кызым 7-класста окуйт. Андан кийинки балам 3-класста окуйт. Анан ушу баламды Кудайдан тилеп жүрүп төлөгөм. Операция жолу менен башында бул баламда слабый болуп 1,5 килограмм төлөгөн. Анан 10 күндөн чыкканбыз больницадан. Соң эле болтоюп, ушака чейин эмчеге 3 жашка чейин эмзейин деле келаткам. Анан бир да оору менен ооруган эмес, бул жашка чыккыча 2ге чыктым. Мынакей вообще ооруган эмес. Ташына кайлейди, чуркап жүрүп эле температура болуп 3 күн ичинде ушундай болуп калды. Эмне диагноз коюлду, эмне деген? Диагнозду башында ошо 3-чү детскийге алып барсак, ангина экен балаңар, ангина болуп калыптыр деп жиберген. Силер бизге карабайсыңар, инфекционныйга карайсыңар деп. Инфекционныйга барсак, энтеровирусный инфекция деп диагноз коюшуп, палатага жаткызып коюшкан. Палатада балам пятницаны түшкөнбүз инфекционныйга 3 күн. Воскресенье күнү балам уже 2 колумузда баштады, 2 бутумузда отказ берип баштады. Воскресенье күнү врачтар жок, дежурный врачты чакыртып, реанимацияга түшүп калдык. Инфекционный реанимациясына. Аяктан ошо балам сознаниясында болуп эле түштү, бирок 2 кол 2 буту отказ берип түштү да реанимацияга. Кыймылдабай. Анан алар деген юрфага жиберди, юрфадан таза чыкты баламдын бүт эчтекеси, эчтеринде эчтекеси жок деп. Андан кийин анан невропатологду чакыртышты, невропатолог келип эле балаңар шал болуп калыптыр деп айтты да бизгечи. Биз айттык, кандайча шал болуп калат? Эчтеке диагнозун эчтеке билбей туруп эле, эмнеден болду бул деп ошентсек, биз жүлүндөн суу алышыбыз керек, анан билинет деп чыкты. Анан ошондон билинеби, точно десек ошондон диагноз билинет деди. Анан жолдошум кол коюп берди, жүлүндөн суу алды баланы.
ошондо айтышты, балаңар гиена бар, синдром гиена бар, ушундай оору болот дейт. Анткени кичинекейинде может 1 ай мурун дейт, может 1 жума мурун грипп болгон дейт. Ошондон балаңар ооруп анан кийин айыккан дейт, бирок ичинде калып калган дейт да. Вирус калып калган, анан иммунитети слабый болуп, иммунитети слабый жери барып жабышып калган. Анан ошондон бала ушундай болуп атат деди да. Биздики позвоночникке жабышыптыр. Позвоночникте мындай узун чучук болот экен го, ошо ак чучук желип калган дейт да. Анан ошондон буттан өйдө кетти силердики дейт да. Силердики неврологический деп анан жалга которду бизди. Мынакей бүгүн ровно 2,5 ай болду жатканыбыз. 2,5 айдан бери карап жатасыздарбы? Бери жанымда 1 ай кирген эмесмин. Балам аппаратта жатат, чуркап жүргөн балам ушундай болуп атат. Башында кымбат дарыларды сайып врачтарчы. Bir günde 25 bin so'm olib beryapti dorilarni. Hozir arzon ele dorilarni olib beryapmiz, biroq Jilişi barmı yok? apparatda жатат, bir gana o'sha ko'zini ochdi, balam ko'zini ochib, biroq soznaniyasi yo'q, qara kishi tanimaydi. Birle patolog deb жатат. Qulog'i g'abi, ko'zi ko'radi deb vrachlardan so'rasam, ayta olmaymiz biz ani deb qo'ydi. Qo'l buti qiymaldamaydi. Qanday жатсам o'shanday жатат. Xudoga shukr, biroq tomoq ichib yotadi, singirib yotadi, bir og'zidan ichmaydi, через сон ichib. Анан иже 2,5 ай болуп калыптыр. Анан Эми кайра башка диагноз койду. диагноз кайра башка болуп калдыбы? Бирок ошол эле диагноз болуп атат, бирок дагы үстүнө кошулуп атат. Полимилит дейт да. Бирок андай деп азыр жолдошум кирип биз жардамга ушу эметип эле жазып бергилечи заключение десе, гиена бар деп эле жазып берди. Ошол эмени калып атат силердики. Бул жерде мына жатканына 2,5 ай болуп калыптыр да. Андан тышкары бир чет жакабы, же болбосо аппаратта отасыздарбы? Не кылып багы ушул Ошону жардам кылып, бутуна тургузуп, багы катарыбызга кошуп, бир кубандырып сүйүндүрсөк болот. Маселени кантип чечсе, багы ооруну жеңсек болот деген. болот экен. Азыр берди заведующий адрес Москвада эметеге. Мындай эме бар экен. Шу жерде менен сүйлөшүп көрсөңөр болот дейт. Эң күчтүү врачтар иштейт шу жерде. Именно силердин балаңарга караштуу дейт. Бухтерова дейт, ушу институт Бехтерова дейт. Түшүнбөйт эми Институт Бехтерова дейт. Ошол жака барып, эң аяк невролог, эң күчтүү неврологдор иштейт. Ошолор эске алып кел десе, биз алып барып жеткизип бере алабыз дейт. Анын баары эле келип каражатта. Акчага келип эле так. Эми ал жактан которгону менен эже алар кандай кылып дарылайт экен? Эмне кылат экен? Алар өздөрү айтат экен, уже баргандан кийин уже ошол жактан чечилет дейт. Дальше алар уже кандай кылып дарылашат, алар уже өздөрү чечип берет экен. Канча каражат керектелет экен? Анысын айта элек дейт, айтпайт дейт. Биз менен только макулдугун берип, биз ошо баланы биз дарылай алабыз, колубуздан келет десе, анда уже барсаңар анан уже ошол жактан эметип берет дейт. 2,5 айдан бери күчтүү дары-дармек алып жатсаңыздар, сиз маңдайыңызда болсо, анан кийин мындай дары-дармекке каражат, окуа таш деген маселелер эмне болуп атат? Жолдошум өзү жалгыз алып түшүрүп. Ал жолдошуңуз каяк жакта иштейт? Кой ташта Фарелде иштейт. Бирок жетпей жатат. Жетпейт да туурабы? Жеткизип атабыз, бирок ошентсе да уже бала жата бербейт дейм. Балага аракет кылыш керек болот да. Иш-аракеттерди кылыш керек. Эмелер кичине аманаттарыбыз бар эле, ошолорду берип коелу эже. Биздин колубуздан келген, ушул биз эле багы карапайым, жөнөкөй эле, мындай эле адамдардын балдарыбыз бай эмес, чоң эмес дегендейчи. Анан ушул бир себепкер болгонго, көпүрө болгонго, коомчулукка ушинтип чыгарганга колубуздан келген ишибиз ошол. Анан могу Россиядан ошо биздин кыргыз элибиз алып туруш кишини болсо алып коюңуз анан. Кайсы бу эмени чыгаралы, чыгарган элге элдер жардам берет деген ойдо болсоңуз. Элдер жаран карапайым элдер жардам берет макул. Кичине болсо дагы ушу кыргыз элимдин жардамы да биз делебиз. Жөнөкөй эмес, бизге кайрылып токтоп эле ошо силерге окшогон эмелер таап колду
керектүү жардам бергенбиз. Ошо аракет кылып атат токтомчу. Анан Россиядагы ошо элдерибиз, кыргыз элибиз жалаң карапайым элдер ушун жардам берет да. Кудай буйрса бул видео чыкса дагы кыргыз элине дагы жардам бересиңер деген ойдобуз, Кудай буйрса. Ошо Анан күч биримдикте. Могул 5000 сом дагы бул жактан биздин агалар ушундай инибиз кыйналып атыптыр, ошого барып колубуздан келишинче жардам берип, коомчулукка чыгарып койгусек өз салымын кошту. Эжеке, бермеже алып коюңуз. Кичине болсо да ошол мындай салым дейже биздин колубуздан келген салымыбыз ошол өздөрүнүн улуту башка болсо дагы кыргыз үчүн күйүп жанган байкелер ушул 5000 сомду биздин атыбыздан инибизге кошуп койгула. Кичине болсо да дары дармегине жардам болуп турсун деди да. Ошо эже сабыр кылыңыз, Кудай буйрса баары жакшы болот эми. Кыргыз элим көтөрүп кетет. Урматтуу, кадырлуу кыргыз элим, баарыңыздарга кайрылуу жасайбыз. Ушундай энелерибиздин көз жашы агыспасын. Баарыбыздын башыбызда бала бар, баарыбыздын энебиз бар. Ушул энекебиз өзүм үчүн эмес, балам үчүн деп мынакей көз жашын көлдөтүп, жалпы элибизге кайрылуу жасап атат. Төмөн жакта телефон номерлорго чалыңыздар, колуңуздардан келишинче каражатыңыздарды которгонго аракет кылыңыздар. Аздыр көптүр болсо дагы ушул бир чоң соопкер, сооп ишке себепкер болосуздар. Бир гана сом үчүн эмес, сооп иштерди да кылайлы. Барар жерибиз ушу, сурар жерибиз жок ушу болгон ушу бир эле кыргыз элден сураганга ушу эме келип калды биздики. Билбейм ушундай акыбалга келет экенин деле билген эмеспиз ушу акка чейин. Мындай баштан өтпөгөнгө билбейм. Болбой эже. Сау болуңуз. Ошо кыргыз элим кайрымдуу бололу, Кудай буйрса. Биринчиден ден соолук дейт ошо. Ошо эженин баласын бир ден соолугун чыңаганга бир жардам берели. Колуңардан келишинче. Биз бир бокста жатабыз. Таныбайт экенде. Өзүн ачкан эч ким тааныбайт ошондор. Кышта температура жакшы экен. Температура жок экен. Бизде болгон ошо Надежда ошо Москвага алып барып көргүлө дейт, ошо алып барып көрөлү атабызда. Аяка деле азыр бекер эле эч ким алып бара албайт. Ушу баары эле айтып атпайбы эже, да уже. Баары эле акча каражат болуп атпайбы. Өзү демалды. Ушуну аппарат койгонбуз. 2 жумадай трубка менен демалды, оозуна салып. Аны көпкө кармасак, болбойт. Ошон үчүн аны тешип, трахеосомо койгонбуз. Демалуу ошол жерденби? Демалуусомо ошону койгонбуз. А мурдунанчы? Жок, мурдунан демалбайт. Мурдунагы эмне? Бул тамактыкы, зон тамак иче албайт өзүчө. Ошо тамакты ушул жак менен беребиз. Через горл тамак демалып атабы? Трубка аппарат демалдырат, өзү демалбайт. Өзү демалат, где-то 15-20 минуттан кислород менен кандын айнын немеси түшүп кетет. Бул жакта азырча ушул 70-ге түшүп кетет. Өзүчө. Өзү 90-50 болуп түшүп кетет демалгандачы. Азыр жакшы, 100. Азыр бул жерде 60%, 50% кислород менен берилип атат булчу. Атмосферный воздухта 21%, а буну алып болсок атмосферныйдан түшүп кетип атат. Кошумча Азыр эми багы иш аракет кылбаса жатканда турабы? Бул жерде. Эртерээк чара көрүп болду. 90 күн болду, канча күн болду? Бүгүн 90 күн болду. 90 күн болушу. 90 күндөн бери ушундай болуп атат, 90 күнү 10 күн, 15 күн оозуна демалдырабыз, трубканы салып. Болсун деп. Уже 2,5 ай бул тамагын тешип. Трахеосоманы демалып атабыз. Жакшы, Кудайымдан суранабыз эми башка эмне. Жакшы. Канчага 2 ай канча болду? 90 күндө көрүнүш. 90 күндө көрүн. 50 арсы. Мына аппараттар алышыбыз керек да. Үйүнө чыгарыш үчүнчү. Бизде Дүйшеева деген бар болчу, өзүнүн айдынданчы. Ага өзүнүн фондун чогултуп, аппараттан өзүнүн немеси бар экен. Российская гражданство экен. Ошол жактан фондун алып келди. Российская гражданство ошол жактан алып келди. Аппарат өтө жаңы, аныкычы. Биз да жакшы түшүнбөйбүз. Эми булар азыр $20 000 тегерек бул аппараттарчы.
Бирок аппаратты алган күндө деле бала ушинтип эле жата берет экен да. Жөн эле үйгө чыгарганда делечи. Азыр бул реанимацион деп эсептелбейт бул балачы. Жөн уфот кылып кармалып отурат мында. Башка жака которот десек аппараты жок. Ошон үчүн эле кармалып отурабыз. Жанагы чет жактан кандай жол менен дарыланса болот? Чет жака акча менен прямой, акчаң болсо прямой алып барышың керек да. Бирок жакшы болот. Жо эми багы Кудайдын колунда дейсиз, бирок жакшы кетүүгө мүмкүнчүлүк бар да, бирден мына 2,5 айдан бери жөн эле жатат да. Анан Надежда бар дегендейчи. организм толук башкарган мээ да. Ар бир органды башкарат ушунун ар бир немеси бар, өзүнчө функциясы бар. Ушул дыханияны немеси жок болуп атат да, башкарган жакшы. Мээ ошо дем алдыра болбой жатат, Мээ иштегенде ушул мына аппарат алып койсоңуз, ана мына жерде баягы диафрагма деген мышца бар го, койду согондо өйдүңкү ортодон өпкөнү берген, ошонусу менен дем алдырып жатат, өзүнчө күчкө салып. Ага мына жер менен туруп жатат. Өзү мына жердеги мышцалар иштебей жатат да. Паралич болуп калган бул жерлерчи. Өзүм дежурствомдо неме кислород калды. Дем жетпей кетти окшойт, Дем жетпей кетет. эле. Урматтуу достор, өзүңүздөр баардык акыбалды көрдүңүздөр, көп түкүрсө көл болот дейт. Андыктан баардыгыбыз колубуздан келишинче жардам берели. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Кыргыз элибиздин колдоосу керек. Анан Сбербанк счет калат. Өзүңүз айтып койсоңуз, кимдин намында? Кайненем иштейт Москвада, ошонун намына, карточкасына Сбербанк. Курманова Тургунбүгү Курмановна. Достор, ушул жерде калбайт айндар. Жардам берип койгула. Ошо бала жакшы болуп кетсиле, баары жакшы болот деле. Садага кетейиндер. Баары барсын. эже колубуздан келишинче аракет кылабыз буюрса. Колубуздан келишинче азыр коомчулукка чыгарып беребиз. Бул жак ошол Мээрим эжебиздин апасы болот экен. Так, урматтуу достор, ушул жака андыктан Сбербанк счетко түзмө-түз которсоңуздар болот, ишенимдүү түрдө. Кудайым буйрса бардыгы жакшы болот деген ойбуз. Аллах күч кубат берсин сиздерге. Инүүбүзгө да шыпасын берсин. Макул мейлиңиздер.